Tanrı'yı düşünüyorum. Men Kuday tuuralı bilgim kelet. Tanrı kimdir? Neye benziyor? Tam olarak ne yapar? Кудай деген ким? Ал кандай? Кудай эмне кылып жатат? Ар кандай адамдар мага Кудай жөнүндө айтышат. Бул тууралуу ойлору менен бөлүшүп, өздөрүнүн көз карашын айтышат. Түгүл Кудайга ишенбегендер да ал жөнүндө көп нерсе айта алышат. Машаякчылар Кудайды ыйык жана кудуреттүү дешет. Ал сүйүү дешип, анын соту ырайымы жөнүндө баяндашат. Алар Кудай жаратуучу, ал бардык нерсени жараткан деп айтышат. Tek bir tanrı olduğunu söylüyorlar. Bir gana Kuday бар дешет. Анан дагы алар Кудайдын уулу бар дешет. Анын аты Ыйса. Бул эмне дегени? Алар мындай ойду кайдан алышкан? Biz жалгыз Кудайга, кудуреттүү Атага ишенебиз. Көрүнгөн да, көрүнбөгөндү да бардыгын жаратуучуга жана бир гана Теңир Ыйса Машаякка. Бул Изник көлү. Түркиянын түндүгүндө, Истанбулдун түштүк чыгышында жайгашкан. Бул суунун тереңинде Аксарайдын урандылары жатат. Сенаттын Аксарайы. Биздин замандын 325 жылы, 1700 жыл мурда, так ушул Аксарайда машаякчы жетекчилеринин негизги чогулуштарынын бири болуп өткөн. Жолугушуунун аягында маанилүү документ иштеп чыгышкан. Машаякчылар ушул убакка чейин ар жекшембиде талкуулап келген нерсе. Никейдин чогулушу 325 жылы өткөрүлгөн. Бул епископтардын чогулушу болгондуктан бардык империянын епископтары чакырылган. Биздин оюбузча ал жакта болжол менен 250-300 катышуучу болгон. Көпчүлүгү чыгыштан болчу. Бул алгачкы жыйында батыштын да чыгыштын да адамдары катышышкан. Кээ бирөөлөр машаякчылык Изникте, азыркы убакыттагы Никеяда башталган дешет. Кээ бирөөлөр ыйык жазуу ушул жерде түзүлгөн деп ойлошот. Же ушул жерден Ыйса жөнүндөгү 4 жакшы кабар тандалып, калгандары четке кагылган дешет. Бирок бул калп. Машаякчылыкты бул адамдар ойлоп табышкан эмес. Машаякчылар бул аймакта болжол менен 300 жыл мурда эле жашашкан. Ыйык жазууда камтылган жаңы келишимдин китептери 250 жыл мурда эле болгон. Чынында, бул чогулуштун максаты баарына билдирүү жазуу болгон. Машаякчылардын ишеними тууралуу кыскача баяндама жана баары колдонууга мүмкүн болгон ишеним белгиси жазылган. Ишеним символунун алгачкы функциясы чөмүлдүрүү менен байланыштуу болушу мүмкүн. Башкача айтканда, чөмүлдүрүлүп жаткан адам кылып жаткан иши жана оозунан чыккан сөздөрү менен Кудайга жана Исага болгон ишенимин далилдеген. Никеянын ишеним белгиси манифестидей болгон. Машаякчылар эмнеге ишенгенин билгиңер келсе мына, корутунду. 100 сөздөн да аз. Биз жалгыз Кудай, кудуреттүү Атага ишенебиз. Көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселердин жаратуучусуна жана Атадан төрөлгөн Кудайдын жалгыз уулу Иса Машаякка ишенебиз. Изниктеги жыйындын жасаган аракети машаякчылыкты жалган окутуудан коргоо болгон. Бул адамдар ыйык жазуудагы окутуунун чыныгы маанисин сактап калууга аракеттенишкен. Ишеним символу адамдарга Кудайдын ким экендигин, анын жасаган иштери жөнүндө бүтпөс окуяларды айтып бергендей. Бул окуя Ыйса деген адам жөнүндө. Машаякчылардын ишеними жана Ыйса деген адам тарыхта терең тамыр алган. Ошентип биз Ыйсанын 2000 жыл мурда жүйүттөрдүн Бейтлехеминде төрөлгөнүн билебиз. Ал бала кезинде Мисирде качкын болгон. Албетте, бул нерсе мисирликтерге жагымдуу эскерип ойдон калат. Ал атасы жана энеси менен кошо качкын болуп Мисирге барганын, кийинчерээк Исраилдин түндүгүнө кайтып келип, жаштыгынын көбүнчө убактысын ошол жерде өткөрүп, андан кийин шаар, кыштактарды кыдырып, Кудайдын патшачылыгы жакын калганын ачык айтып, кызматын баштаганын билебиз. Ал еврейлердин арасында гана эмес, ошол тегеректе жашаган элдердин арасында да абдан белгилүү болгон.
Албетте, ал элдин арасында өзүнүн кереметтери менен белгилүү болгон. Ошентип Иса өлгөндөрдү тирилтип, оорулууларды айыктырып, ачкаларды тойгозганга күчүн колдонот. Булар жекече өткөрүлгөн өзүнчө окуялар эмес. Бул окуялар эл алдында болгон. Иса жөнүндө эмнелерди билебиз? Биз анын кайсыл жерде төрөлгөнүн, эмне жасаганын, кимдер менен сүйлөшкөнүн билебиз. Жана ал басып жүргөн жерлерди барып көрө алабыз. Кечтердин биринде Ыйса шакирттери менен бирге Галилей көлүндө эле. Ыйса аларга мындай деди: "Келгиле, көлдүн аркы өзүнө өтөлү." Ошентип алар кайыкка отуруп сүзүп жөнөштү. Баардык окуялардын ичинен Исанын шакирттери менен бирге кайыкта болгон окуясын мен өзгөчө жакшы көрөм. Анын окуучуларынын көпчүлүгү көлдүн жээгинде өскөн балыкчы болушкан. Ошондой болсо да алардын үрөөлөрү учуп турду. Анткени Галилей көлүндө катуу толкун болуп жаткан. Бир маалда Иса ордунан туруп толкунга тынчтануусун буйрук кылат. Миллиарддаган куб литр суу жана катуу шамал ошол замат токтойт. Андан кийин шамал токтоп, көл да тынчтанды. Үрөөлөрү учкан кишилер бири-бирин карап, "Ким бул? Шамал да, толкун дагы баш ийгендей" дешти. Ыйса деген ким? Адамдар бул суроону кылымдар бой берип келишкен. Эң алгачкы машаякчыларда буга так жана туура жооп бар эле. Ал мурда да, азыр да Кудайдын уулу. Бирок биз муну кайдан билебиз? Эң оңой жооптордун бири түндүктө, Кара деңизди карай жайгашкан. Миң 900 жыл мурда түндүк Түркиянын бул аймагы Рим империясына таандык эле. Бул Кара деңиздин соода сатыкка зор потенциалы бар дарбазасы эле. Босфор аркылуу аккан соода сатык жер ортолук деңизи менен Римге жетчү. Биздин замандын 110 жылдары Гай Плиний Секунд Сицилия, бизге Плиний младший катары белгилүү болгон адам ушул аймакты башкарууга император Троян болуп бийликке келет. Экинчи кылымдын башында болжол менен 110, 112, 113 жылдардын аралыгында Плиний же Плиний младший аттуу адам болгон. Ал машаякчы эмес. Ал азыркы Түркиянын түндүк провинциясын башкарууга коюлган римдик бутпарас. Андан сырткары Плиний младший адабиятчы болуп, ар түрдүү адабий тексттерди, ырларды жазган. Ошол убакыттагы бардык адабиятчылардай эле өзүнүн жазган жана алган каттарынын көчүрмөлөрүн сактаган. Ошентип биз бул мансаптуу адамдын ишмердүүлүгү жөнүндө да кеңири маалымат ала алдык. Плиний машаякчыларды колдогондордон эмес болчу. Болжол менен биздин замандын 112 жылы ал императорго кат жазды. Анын жазганы боюнча машаякчылар аны тынчсыздандырып жатышкан. Мен эч качан машаякчылыкты кабыл алгандарды тергөөдө болуп көргөн эмесмин. Жана алардын кылмыш дүйнөсүн дагы, аларды канчалык деңгээлде жазалаш керек экенин жана кантип сурак жүргүзүүнү да билбейм. Плиний кыйын абалда эле. Анткени анын карамагындагы машаякчылардын саны өсүп жаткан. Суракка алып жатып алардын абийирдүү жашоону жактоочулар экендигин түшүндү жана алар белгилүү бир күндөрү таң аткыча чогулуш куруп, машаякка Кудай катары кийимдерди ырдаганга көнүшкөн. Плинийдин бул каты болжол менен 110-112 жылдары даталанган жана Ыйса өлгөндөн кийинки 75-80 жылды түзөт. Плинийдин катында жазылган бир көрүнүш көптөрдүн көңүлүн өзүнө бурган. Машаякчылар чогулганда Ыйсаны Кудай дешип, ага чогуу ырдап беришет экен деп жазган. Алар бардык турмуш жагдайларында Ыйсага Кудай катары кайрылышат. Плиний машаякчылыктан кыйла эле алыс болчу. Бирок анын каты экинчи кылымдагы машаяк жөнүндөгү жазууларды далилдейт. Ошондуктан бизге Түркиянын түштүгүндөгү Антакия шаарына сапар тартууга туура келет. Бул шаар бир убакта Антиохия деп аталган жана Игнатий деген жыйын башчынын үйү болгон. Бизге Игнатий деген аты менен белгилүү адам азыркы Түркияда мурдагы Антиохия жыйынынын жетекчиси болгон. Игнатий дагы Плинийдин убагында экинчи кылымдын биринчи жарымында болжол менен биздин замандын 110 жана 115 жылдары жазып кеткен.
Көпчүлүк окумуштуулардын далилдөөсү менен бизге жеткен Игнатийдин 7 анык каты бар. Алар кургактык менен жүрүп, анын багытында жайгашкан жыйындарга жөнөтүлгөн. Мисалы бирөөсү Смирнага, дагы бири Эфеске, бири Троллянска, акыр аяга ал Римге дагы кат жазган. Биз көргөндөй эле 2-кылымдын башында Игнатийдин жана башка машаякчы авторлордун каттарында Ыйсанын Кудай экендиги тууралуу баяндалат. Ким Кудайды чагылдыра алса, анда ал өзү да Кудай. Өзүн улуу Ыйса Машаяк аркылуу тааныткан, дүйнөгө чындык сөзү болуп жар салган жалгыз бир Кудай бар. Рух да, дене да боло алган жалгыз доктур бар. Кудай денеде боло алат. Жада калса биздин теңирибиз Ыйса Машаяк дагы. Бул каттарда ал Ыйсаны менин Кудайым же биздин Кудайыбыз деп жогору көтөргөнү жана муну баса белгилегени абдан кызык. Бул далил ага да, ал жиберген жыйындарга да эч шектенүү туудурган эмес. Ыйса менин Кудайым. Ыйса Кудайбы же Кудайга окшогон адамбы деген суроо талкууга алынуусу мүмкүн эмес. Игнатий Ыйса менин Кудайым жана биздин Кудайыбыз деп так айтат. Анын окурмандары аны менен келишерин билет. Алгачкы жыйындын жашоосун карап көрсөк, Ыйсага болгон так ушундай эле мамилени көрө алабыз. Алгачкы машаякчылар сууга чөмүлдүрүлүшкөндө Ыйсанын атынан чакырышып, алар Ыйсанын атынан сыйынышкан. Алгачкы машаякчылардын ырлары Ыйсага табынуу катары ырдалган. Бизде бар эң алгачкы күбөлүктөр да 1-кылымда Римге, Коринтка, Грециянын жана Түркиянын байыркы шаарларына жазылган каттар да мунун анык экенин тастыктап турат. Бул жерде 21 кат бар. Булар Игнатий менен Плинийдин каттарынан дагы мурдараак, биздин замандын 45-100 жылдары жазылган. Алардын кээ бирлери Ыйса жерде жашап кеткенден кийин 15-20 жылга чейинки убакытта жазылган. Анда машаякчылар гана жасаган нерселер тууралуу айтылат. Алардын ишеними аларды өзгөчөлөнтүп турган. Эми ал байыркы каттар ыйык жазуунун жана жаңы келишимдин бөлүгү болуп калышты. Ар кандай мезгилде, ар кайсы жерлерде, ар башка адамдар тарабынан жазылган байыркы каттар эң алгачкы машаякчылар Ыйсанын Кудай уулу экенине чын дили менен ишенишкендигин кайра-кайра тастыктайт. Дүйнөнү куткарууга атасы өз уулун жибергендигин биз көрдүк жана күбөлөндүрдүк. Байыркы убакта Кудай биздин ата-бабаларыбызга пайгамбарлар аркылуу ар түрдүү кайрылган. Бирок акыркы убактарда ал өзүнүн уулу аркылуу кайрылган. Бизди Теңирибиз Ыйса Машаяк аркылуу байланышка чакырган Кудай дагы эле ишенимдүү. Ушул каттардын ичинен эң алгачкысы болжол менен 49-жылы азыркы Анкаранын аймагындагы машаякчыларга жазылган. Анда Ыйса Кудайдын уулу экендиги айкын жазылат. Ал катта мындай деп жазылат. Ал эми азыркы жашоомдо мени сүйүп, мен үчүн өзүн берген Кудайдын уулуна болгон ишеним менен өмүр сүрүп жатам. Көп өтпөй бутпарастарга жазган катында мындай дейт: силер бутка табынуучулуктан баш тартып, чыныгы жана тирүү Кудайга кызмат кылып жатасыңар. Жана бизди келечектеги каардан куткара турган Кудайдын уулу Ыйсаны асмандан күтүп жатасыңар. Буга эч кандай далилдөө издеп кереги жок. Эч кандай түшүндүрмө дагы болушу мүмкүн эмес. Бул кадимки көрүнүш катары кабыл алынгандай. Демек, бизде сакталган машаякчылардын нускаларынан мурунураак жазылган сөз түрмөктөрдө колдонулган. Бул бизди кайрадан Ыйса өлгөндөн кийинки алгачкы 10 жылдыктарга алып барат. Жана көпчүлүк окумуштуулар мунун Ыйса өлгөндөн кийинки алгачкы 1-2 жылдары пайда болгонуна шексиз макул болушат. Эгер биз 1 мүнөткө машаякчылардын Ыйса Кудайдын уулу дегенине ишенип кабыл алсак, биз анын негизги маанисин дагы эле түшүнө элекпиз. Негизинен, алгачкы машаякчылар Ыйсаны Кудай деп аташкан, жана ошондой эле аны Кудайдын уулу дешкен. Бул түшүнүксүзбү? Кудайдын да уулу болмок беле? Деги эле Кудайдын уулу болушу мүмкүнбү? Кантип Ыйса бир эле убакта Кудайдын уулу жана Кудай боло алат? Көбүнчө адамдар Кудайдын уулу бар болсо, анда 2 Кудай бар деп ойлошот. Машаякчылар чынында Кудай ата, Кудай уул, Ыйса жана Кудай ыйык рух жөнүндө айтышат. Ошентип 3 Кудай барбы?
Буга кыскача жооп бере турган болсок, жок. Ыйык жазууну изилдөөдө четке кагылбай турган жана талашсыз нерселердин бири бир гана Кудайдын бар экендиги. Эгерде байыркы келишимди окуп көрсөк, Кудай өзүнөн башка Кудай жок экендигин кайра айтканына күбө болобуз. Ук Исраил, биздин Кудай теңирибиз жалгыз теңир. Мен сенин Кудайыңмын. Менин көз алдымда башка кудайларың болбосун. Мен биринчимин, жана акыркымын. Менден башка Кудай жок. Анда эмнеге машаякчылар? Эң алгачкы машаякчылар еврей болушкан жана алар жалгыз Кудайга ишенишкен. Ал эми Грецияда, Түркияда жашаган еврей эмес машаякчыларчы, алыскы Рим, жакынкы Чыгыш жана Түндүк Африкадагыларчы? Алар да жалгыз Кудайга ишенишкенби? Ал эми жаңы осуятты окуп көрсөк, алгачкы машаякчылардын жалгыз Кудайга болгон бекем ишенимдерин көрө алабыз. Ыйса өзү да ошого ишенген жана ошону так окуткан. Жалгыз бир гана Кудай бар. Бир гана Кудай бар. Ал баарынын атасы, ал баарынан жогору жана бардыгы ал аркылуу. Машаякчылар жалгыз Кудайга ишенишет. 2 же 3 Кудайга эмес, жөн гана жалгыз Кудайга. Адамдарды бул кичине адаштырат. Анткени алар Ыйса жөнүндө баяндашканда аны Кудай деп жана ошондой эле Кудайдын уулу деп дагы айтышат. Мен муну окумуштуулардын жарыктын табияты жөнүндөгү талаш тартыштарына абдан окшоштурам. Илимий эксперименттердин көбү жарык массага ээ болгон бөлүкчө жана заттарга таасир бере алат деп аныкташса, калгандары жарыкты бир убакта 2 жерде боло алган толкун дешет. Окумуштуулар талашып, эмнеге биз башка далилдерди четке кагып, жарыкты жөн гана толкун катары кабыл алып, башка далилдерди тоготпой жарыкты бөлүкчө катары санайбыз дешкен. Окумуштуулар алдында турган бардык далилдерди эсепке алышып, квантово толкундук дуализм деген түшүнүктү түзүштү. Анда чоу элестетүүгө мүмкүн эмес 2 карама-каршы далилдерди бир концепцияда камтышкан. Машаякчылар дагы жаңы келишимдин үстүндө ой жүгүртүшүп, ошондой кылышты. Ооба, Ыйса өзү Кудай жана анын Кудай ата менен мамилеси бар. Албетте, муну толук чагылдырган окшоштук жок. Бирок биз мындайды илим жана жаратылыштан да кезиктирип, буга көнүп калганбыз. Кудайдын сырдуулугу так ушунда. Буга биздин адамдык акылыбыз жетпейт. Түшүнүп жатасыңарбы? Муну түшүнүш оңой эмес. Кудайды сүрөттөө оңой иш эмес экенин баарыбыз жакшы билебиз. Кудай биздин так теорияларыбызга туура келиш керек деп ким айтты? Биз Кудай жөнүндө көп нерсени түшүнө албаганыбыз, Кудай тууралуу эч нерсе түшүнө албайбыз дегендикке жатпайт. Машаякчылар эмне үчүн Ыйсаны Кудайдын уулу деп айтаарын түшүнүшүбүз үчүн биринчиден биз Кудайдын уулу деген эмне экенин жана ыйык жазууда кандай сүрөттөмөлөр берилээрин түшүнүп алышыбыз керек. Байыркы келишимде көбүнчө образдуу тил колдонулат. Мисалы, ал учкунду жалындын уулу деп айтат. Жана жебени жаанын уулу деп айтат. Ошондуктан биз жаңы келишимден да көргөн образдуу тилдин эч кандай таң калыштуулугу жок. Жаңы келишимде да Ыйса асман эмнеге окшош экенин, адамдар кандай жашаш керектигин түшүндүрүү үчүн образдарды көп колдонгон. Ал жакта анжыр дарагы, дыйкандар, көмүлгөн кенч, жоголгон тыйындар, үйлөнүү үлпөтү жана шарап куйган чанаштар жөнүндө окуялар бар. Ыйсанын ким экенин түшүнүү үчүн жаңы келишимде сөздүк образдар колдонулат. Ыйсаны Кудайдын козусу деп аташат. Албетте ал кой эмес. Ал Кудайдын сөзү. Ал дүйнөнүн жарыгы. Кудайдын уулу дегени Кудай менен Ыйсанын ортосундагы мамилени көргөзөт. Уулу болуу Кудай менен мамиледе болууну билдирет. Бул эң жакшы жана эң сонун, жакын жана бекем мамиле. Бул пикир мындай ойлогонго түртөт. Биз уулу жөнүндө айтканда, биздин оюбузга белгилүү бир Кудай менен адамдын ортосундагы жыныстык катнаш келет. Бирок ыйык жазуу андай эместигин бизге так айтат. Ыйык жазууда Кудайдын уулу деген сөз эч кандай жыныстык катнаш жөнүндөгү ойду билдирбейт. Кимди Кудай өзгөчө жол менен тандап алып, бул дүйнөдөгү ишин аткаруу үчүн кудурет жана күч берсе, ошол Кудайдын уулу.
Байыркы мезгилде уулдардын көбү атасы алектенген ишти улап кетишкен. Эгер атасы дыйкан болсо, баласы да дыйканчылык менен алектенген. Эгер атасы жыгач уста болсо, уулу да устачылык кылган. Демек, баласы атасын тартса, анда алардын мамилелери да тыкыз байланышта болот. Балалуу адам муну жакшы түшүнөт. Биздин балдарыбыз бизди чагылдырат, туурабы? Ошентип көрүнбөгөн Кудай Ыйсанын жашоосу аркылуу өзүн көргөзүп, бизге так түшүнүк берди. Ал сөздөрү менен гана эмес, иштери менен да көргөздү. Кудайдын уулу деген Кудай менен Ыйсанын ортосундагы эң жакын жана түбөлүктүү мамилени түшүндүрөт. Биз Ыйсаны караганда анын атасы Кудайды көрөбүз. Ыйса атасыныкындай табиятка ээ. Кудайдын гана колунан келген иштерди Ыйса кыла алат. Ыйык жазууда так ушундай айтылат. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес. Ал Кудайдын жүрөгүнө өзгөчө жакын жалгыз уулу. Ал бизге Кудайды чагылдырып берди. Бирок биз аны кабыл алабызбы же жокпу? Ыйса Кудайдын уулу экендиги байыркы машаякчылардын ишениминин негизи болгон. Ыйсанын жолдоочулары муну ойдон чыгарып алышкандыгын элестетүү кыйын. Бир нерсе болуш керек болчу. Бирок эмне? Жана качан? Жана кайда? Биздин замандын 30-жылдарында Ыйса элдин арасында абдан белгилүү 3 жылдык кызматын өтөгөн. Бирок ага бийликтеги еврейлердин төбөлдөрү өзгөчө каршы чыккан. Акыры аяк алар Ыйсаны күнөөлөп, туткунга алганга айла табышты. Андан кийин аны соттошуп, айкаш жыгачка кадап өлтүрүүнү чечишти. Ошол убакта Римдин бийлигине каршы тургандардын баарын ушундайча жазалашкан. Айкаш жыгачка кадалып өлүү менен баары аяктамак. Эч ким мындан шектенген эмес. Бийликтегилер, шакирттер, боору ооругандар жана душмандар баары тең Ыйсанын өлгөнүн билишкен. Алар аны айкаш жыгачка кадап, тим болбостон, алар анын өлгөнүнө ынануу үчүн жүрөк тушуна да сайып көрүшкөн. Андан кийин окуучулары денесин айкашкан жыгачтан чечишип, башка бирөөнүн көрүстөнүнө коюшту. Анан чоң ташты көрүстөндүн оозуна коюп, римдик аскерлерди сыртына кайтартып коюшту. Көпчүлүк адамдар жана балким силер үчүн да окуя ушинтип аяктайт. Бирок чынында бул башы гана. Жекшемби күнү таң эртең менен күн чыга электе Мария деген аял көрүстөнгө келип, анын оозунан таш жылдырылганын көрдү. Ошол тегеректе жүргөн Ыйсанын шакирти Петр жана дагы башка окуучусун издеп жөнөдү. Аларга Ыйсаны көрүстөндөн алып кетишиптир, кайда алып барып коюшканын билбейм деди. Шакирттер мүрзөнү көздөй чуркашты. Петр көрүстөнгө кирип барды. Ал жерде жаткан кепинди жана Ыйсанын башына оролгон кездемени гана тапты. Ошол кечте Ыйсанын шакирттери чогуу эле. Анан Ыйса аларга келип, өзүнүн мык тешкен колдорун жана найза тешкен капталын көргөздү. Анын шакирттери аны көргөнүнө абдан кубанышты. Тынчтык силерге, деди ал. Ошентип, тирилүү биздин аң сезимибиздеги Ыйсанын ким экендигин өзгөртөт. Алгачкы шакирттер менен да дал ушундай болгон. Алар өлгөн Ыйсанын тирилип келгенин көрүштү. Бул окуя алардын Ыйса жөнүндөгү мурунку түшүнүгүн толугу менен өзгөрттү. Ушул тирилүү аркылуу Ыйса чынында Кудайдын уулу экендигин ачык көрө алышты. Бирок Ыйса жөнүндө негизделген ишеним анын жеткилең мартабадагы уулу катары кудайлык табиятына башынан эле бекитилген болчу. Эң башынан эле Ыйсанын Кудайдын уулу экендиги тууралуу негизделген түшүнүк бар. 2000 жыл мурда эле машаякчылар Ыйса Кудайдын уулу экендигин билишкен жана ушул убакка чейин ошондой деп күбөлөндүрүп келишүүдө. Бирок бул негизги маанилүү суроону туудурат. Ал эми Ыйса өзү жөнүндө эмне деп айткан? Ыйса Кудайды атам дейт. Кээде ал өтө жакындыкты билдирген абба ата деген сөздү колдонот. Бир жолу ал то элге мен атамдын ичиндемин жана атам менин ичимде деп айткан. Дагы башка бир убакта ал ачык эле эч жашырбастан мен жана атам бирбиз деп айтат. Ал өзүн Кудайдын аты менен атап, мен бар болуп туруучумун дегенин билебиз.
Биз Ысрайыл эли Мисирде кулчулукта болгонун жакшы билебиз. Анан алар Муса деген улуу жетекчиси аркылуу ал жактан чыгышкан. Кудай Мусага өзгөчө түрдө көрүнүп, мен бар болуп туруучу Кудаймын деген жаңа аты менен ачылып берген. Ыйсанын убагында еврей эл үчүн мен бар болуп туруучумун дегенди жалгыз гана Кудай айта алган. Ошентип Ыйса үчүн бул сөздү өзүнө карата колдонуусу көнүмүш эле болчу. Мен өмүр нанымын. Ыбырайым жарала элек деле мен болгонмун. Мен эшикмин. Мен мээримди кайтаруучу жол, чындык жана өмүрмүн. Бул терминологияны билген адамдар үчүн анын түбөлүктүүлүккө жана кудайлык табиятка өзүнүн тиешеси бар экенин билдиргени ачык көрүнгөн. Ыйса тирилгенден кийин шакирттери менен жолугуп, алар менен кайра байыркы келишимге саякатка жөнөдү. Муса жана бардык пайгамбарлар деп баштап, ал жөнүндө жазууда эмне деп жазылса, бардыгын түшүндүрө баштайт. Жүздөгөн жылдар бою анын келиши тууралуу далай пайгамбарчылыктар айтылганын Ыйса аларга түшүндүрөт. Бул жерден өзүн көргөзгөн Кудай чыныгы Кудай экендигин түшүнүшүбүз керек. Ал эркектер жана аялдар менен түзмө-түз сүйлөшө албаган алыстагы Кудай эмес. Ал кудуреттүү Кудай. Ким ага эмнени кылып, эмнени кылбаш керегин көргөзө алат. Байыркы келишимден Кудай адамдар менен кантип мамиле курганын көрөбүз. Ал Ибрайымга, аялы Сарага, Мусага, Дөөткө, пайгамбарларга, жөнөкөй эркек аялдарга сүйлөйт. Ал адамдар менен келишим түзүп, алардын муктаждыктарына жооп берет. Аларга кыйынчылык жана коркунучтарында жардам берип, аларга убадаларды берет. Көптөгөн убадалардын ичинен Кудай аларга баарынан эң сонун бир убада берет. Кудай адамдардын арасына келээрин жана алар менен чогуу болоорун убада кылат. Ыйык жазуу ар дайым Кудайдын адамдардын арасында жүрөөрүн айтат. Адамдарга келип аларды багыттап, алардын жашоосунда аларды кандайдыр бир өзгөчө кызматка чакырат. Байыркы келишимде Кудай өзүнүн эли менен болуп, алар менен тыгыз мамиледе болгусу келгендиги тууралуу көп айткан. Мен силердин араңарда болом деп көйлөндүрөт Теңир. Менин үйүм алар менен болот. Мен алардын Кудайы болом, алар болсо менин элим болот. Кудай бизден алыс, жана биз менен иши жок, жөн эле асмандагы Кудай болгусу келбейт. Ал байыркы келишимде биздин арабызга келип, биз менен чогуу болоорун убадалаган. Ыйсада биз ошонун аткарылганын көрөбүз. Пайгамбарлар аркылуу убадалангандай эле ал чындыгында бизге келди. Ошентип Ыйса Кудай жараткан жөн гана өзгөчө адам эмес, бирок кандайдыр бир сырдуу жана кереметтүү жол менен ал өзү жерде жашаган Кудай. Анда биз Ыйсада Кудайдын күчү жана бийлиги бар деп күтөбүз. Ыйса жердеги жашоосунда Кудай гана ээ боло ала турган сүйүүнү, ырайымды толук көрсөттү. Кыскасы, ал Кудай экендигин бизге көргөзүшү керек болчу, туурабы? Ыйса Галилей көлүнүн жээгиндеги шаарга жөнөдү. Ал барган үйгө көптөгөн адамдар чогулушту, ошондуктан ичине кирүүгө такыр мүмкүн эмес болчу. 4 адам алсыраган адамды көтөрүп келишти. Киргенге мүмкүн эмес болгондуктан үйдүн чатырына чыгып, анда оюк жасашты. Ошентип Ыйса үйдүн ичи толгон адамдарды окутуп жаткан. Эч ким үйгө кире алган эмес. Күтүлбөгөн жерден чатыр урап кандайдыр бир эркектер доосун Ыйсага киргизүүгө аябай аракет кылып жатып, акыран так Ыйсанын алдына түшүрүштү. Алгач Ыйса мындай деди: "Уулум, сенин күнөөлөрүң кечирилди." Дароо эле бөлмөдө кызуу сүйлөшүү башталды. Кудайдан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? Бул баарына белгилүү. Күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин айтуу менен Ыйса өзүнүн Кудай менен болгон өзгөчө мамилесин, өзүнүн Кудай экенин далилдейт. Ыйса күнөөлөрдү кечиргенге бийлигим бар экенин силерге көргөзөм деди. Анан тиги кишиге кайрылды: "Ордуңдан туруп, төшөгүңдү ал да үйүңө бар." Ал адам ордунан туруп, көпчүлүктүн көз алдында басып кетти. Эл: "Биз эч качан мындайды көргөн эмеспиз" деп Кудайды даңташты. Ыйса Кудайдын сүйүүсүн көрсөттү.
Ал Кудайдын күчүн көрсөттү. Ал өзүн Кудайга окшоштурат жана өзүн Кудайдын аты менен айтат. Дал ушул нерсе акыр аягында еврейлердин жетекчилери менен бетме-бет кездештирет. Жердеги жашоосунун акыркы түнүндө сот алдында аны суракка алышты. Ага каршы турушту. Анын чынында ким экенин айтуусун талап кылышты. Ал өзү Кудайдын уулу экенин айтабы же жокпу? ыйсаны туткундагандар аны башкы кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Бүткүл Синедрион ыйсага каршы далилдерди издешти, бирок аны айкаш-чыгачка кадоо үчүн эч нерсе таба алышпады. Алар ага: "Эгер сен Машаяк болсоң бизге айт" дешти. "Мен силерге айтсам деле силер мага ишенбейсиңер" деди ыйса. Каяпа мындай деди: "Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?" "Ооба, өзүң айтып турасың" деди ыйса. Ыйса деген ким? Адамдар бул тууралуу ойлору менен бөлүшүп, ал жөнүндө ар түрдүү көз караштарын айтышат. Машаякчылар Ыйса Кудай жана ал Кудайдын уулу дешет. Алар мындай ойду каяктан алышты? Ыйса өзү менен кошо 3 окуучусун тоого алып барды. Ал жактан шакирттердин көз алдында өзгөрүлдү. Анын жүзү күндөй жаркырап, кийимдери аппак болуп калды. Андан кийин аларды жаркыраган булут каптап, булуттун арасынан үн чыкты. "Бул менин уулум" деди ошол үн. "Менин ырайымым анын үстүндө, аны уккула"